Kırgızistan'ın kuruluş tarmağına da İtalya'nın inovasyonluk sisteması girip geldi. Kırgız beton kuruluş memleketlik işxanası mınдай жеңил суу өткөрбөй турган өрт жалмабаган пенополистирол плиталарын иштеп чыга баштады. Penopolistirol менен сиз боз үйдөн тартып кабат-кабат чоң имараттарды дагы кура аласыз. Алдыда биз Кыргыз бетон курулуш мамлекеттик ишканасы бир күндө мындай пенополистиролдон канча көлөмдө иштеп чыгат да, кыргызстандыктар үчүн, биз үчүн жаңылык болгон мындай технология пенополистиролдор кандай жасалат, кандай чыгат, негизи эле бул канчалык ишенимдүү технологиялык процессти толугу менен көрсөтүп беребиз. Улуттук канал тартуулайт. Биздин бренд. Өздүк өндүрүшкө жол салган, жоктон барды жараткан жарандардын эмгегин элге көрсөтөбүз. Биздин бренд. Өлкөнү өргө сүйрөгөндөрдүн ишин алга сүрөйт. Пенополистирол плиталарын чыгарган Кыргыз бетон курулуш компаниясы бул Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун туунду фирмасы болуп эсептелет. Мурдагы Ленин заводунун ордунда жайгашкан, жалпы аянты 5000 чарчы метр. Ленин заводу эсиңиздерде болсо, эгемендүүлүк жылдары талкаланып бүткөн. Акыркы 3 жыл ичинде бул жер жаңыланып, кайра жасалып, оңдолуп, ушундай ири заводко айланган. 2023 жылы ушул мынау чакан цехти ремонтун бүтүрүп, Италиядан оборудование алып келип коюп берген. 2023 жылдын ноябрь айынан баштап иштей баштаганбыз. Жабдыктарды коюп, бардыгын даярдап, анан быйыл 2024 жылы март айынан баштап ишке кирди. Бул мамлекеттик ишкана. Анан канча инвестиция салынды, канча акча жумшалды, иш башталганга чейин? Бул ушул биринчи цехти ремонт кылыш үчүн эле 200 миллион сом сарпталган ремонтуна. Андан кийин 3 миллион еврого ушул оборудование жабдыктар алып келип коюлган. Италиядан алып келип коюп беришти, бардыгын үйрөтүп бизди. Ошол ноябрь айынан баштап коюп баштаганбыз. Жаз алды менен март айынан баштап ишке кирди. Демек, бир жылдан ашып калыптыр. Жумуш азыр кандай кетип атат? Процесс кандай? Үйрөнгөнүңүздөрдү алып кетип, жанагы өндүрүштү жолго коюп, кардар таап, мындай базардан орун таап атасыздарбы азыр? Базардан орун таап атабыз. Азыр деген көбүнчө мындай элдер көп тапшырык берип атат бизге. 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү, тигүү цехтерди, баняларды, анан эми жакындан баштап бүт кагаздарыбызды даярдап бүттүк. Эми мамлекеттик жанагы садик, мектептерге өтөбүз го деп буйрса даярданып турабыз. Негизи бул инструкция, бул жанагы пенополистирол менен там салуу кыргызстандыктар үчүн жаңылык да. Көпчүлүк ишенбеш мүмкүн. Бул кантип жасалат, эмнеден жасалат, технологиялык процесси кандай, биз ага кантип ишенебиз деген көптөгөн суроолор бар. Азыр башынан аягына чейин, там салганга чейинки баскычтарды бизге көрсөтүп берсеңиз, алгач ошол жанагы пенополистирол курулуп аткан жакка келсек. Азыр могу жакта атайын пенополистирол бышырылат. Мына могу жерден башталат. Мына могу жерден башталат. Сибурдан Россиянын Терим шаарынан алып келебиз могу продукцияны, сырьёну. Кумсекерге окшогон гранулдар келет да. Ошо гранулдар моундай түшөт бул жерге. Мына карасаңыздар. Бул жерге түшөт. Оюзга кармап көрсөтүп барабыз. Болот. Мына моундай болгон кумсекерге окшогон гранулдар келет Россиядан. Ушулар жүзөсү чоңойот да, ар бир немеси гранул чоңойот. Мына могу жерден түшөт. Бул жерден бышат. Андан кийин могу жакта көрдүңөр да, түшөктөрдү.
ошол жака чыгарылып 1 сутка кармалат. Сакталат. Андан кийин бул труба менен келип, жака түшүп мондай болуп блоктор чыгат да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жана кумшекер сыяктуу өтө майда элементтен чоң ири имараттардын дуалдары салынат экен. Бирок мен азыр дагы көзүмө ишенбей турам, алдыда көрсөтүп бересиз Көргөзүп берем. Ана мындан кийин кайга барабыз? Мындан кийин мына могул жерден бышып, ол трубалар менен келип мындай келет дагы. Бул жерде пресстелип, ана мондай блоктор чыгат. Буга эмне кошулат? Мисалы азыр менин колумда мындай өзүнчө мындай Буга эч нерсе кошулбайт, өзү эле мындай көбөйөт, чоңойот. Анан пресстелет. Пар менен, биз мына суу пар менен, мына бу жерде суу кайнайт, ушунун пары менен пресстелет да анан кургап, бияка чыгат. өрттөнүп кетчү эле болуп атат да, бул кандай өрткө бекемби бул? Өрттө бекем, өрттөнбөйт бул деген. Өзү өчүп калат. Кармап турсаңыз ичине туттанат, кайра өчүп алсаңыз өчүп калат да. Мындай бизде МЧСтен өткөнбүз атайын заключенияларыбыз бар, корутундуларыбыз бар. Баардык жерден кагаздарын алганбыз да. Бир күндө канча блок чыгарасыздар ушундайдан? Бир күндө мондай бир блоктон 1000 квадрат чыгат да, бир күндө 1000 квадрат чыгарабыз. Бир сменде. Азыр экисинен көтөбүз, 2000 квадрат чыгат да. Мындай плиталар. Канча киши иштеп атасыздар азыр? Азыр 15 киши иштейбиз, бир сменде 15 киши иштейбиз. Курулушубузда 50-60 киши иштейт, курулушубузда. Ошончо жумуш орун дайындаганбыз да. Мына бул блоктор ар жактан бышып чыгат. Бул жерде кургайт. Андан кийин могу жабдык алып келип туруп кесип чыгарабыз да. Биздин бир артыкчылыгыбыз кескенде шифрдай кылып кесет да. Анан биздин бүт баардык автоматташтырылган ишканабыз. Бул жерде бир эле бала иштейт. Компьютерге берип коебуз программаны. Программа өзү кесип чыгара берет. Каалаган размерде. Азыр эми муну жанагы бөлүп даярдадыңыздар, размери боюнча, өлчөмдөрү боюнча баарын даярдадыңыздар. Мындан кийинки процесс Сетки жабдык. Ал жабдык барганда эки жагынан сетка торчолору кадалат. Зым торчолору. көрөлү анда. Көрөбүз. Мына моундай болгон плиталар чыгат. Мына бир бети дагы зым торчосу, алды дагы зым торчосу. Ушундай даяр плиталар чыгат. Бул акыркы процесс. Ушул боюнча барып үйгө монтаждалат. Үйдүн дубалы ушу менен тура береби? Үйдүн дубалы ушундайдан турат да. Биздики туурасы 1,20, бийиктиги 6 метр, 7 метрге чейин кете берет. Бир эле адам коюп коет бул плитаны. Үй курарда 1,20-ны бир эле адам коюп коет. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр бул технологияны биринчи жолу көрүп аткандыктан мындан кантип эле үйдүн дубалы көтөрүлөт, кантип эле кабат үйлөр салынат, кантип эле боз үйлөр тигилет дегенге ишене албай турам. Алдыда Кыргыз бетон курулуш компаниясы боз үй дагы салыптыр, өзлөрүнө офис дагы салыптыр, ошондой эле кардарлар үчүн алардын талаптарына жараша үйлөрдү дагы куруп берип атыптыр. Процессти толук көрөбүз. Мына булар пенополистирол плиталарынан жасалган тепкичтер экен. Мен үстүнө чыгып басканга бир аз чочулап турам, анткени сынып калабы, эмне болот мага азырынча белгисиз. Анткени мунун инструкциясын, технологиясын мен жакшы билбейм. Булар болсо дуалдар, үйдүн ортосун бөлө турган атайын өлчөмдө жасалган тосмолор. Бул болсо бетон куя турган атайын калуу экен.
ушундай сеткаларды эки четине таптап, үстүнө питон куйса эле бул даяр бекем дуал болуп калат экен. Айке, кечиресиз. Азыр өзүңүз айттыңыз. Бул суу өткөрбөйт дедиңиз. Өткөрбөйт. Анан өрт жалмабайт дедиңиз. Ооба. Жагып көрсөтүп бересизби? Бул мындай эрик, бирок мына жалындап күйбөйт, мына өчүп калат кайра. Кайра өчүп калат да мына. Алсаңыз өчүп калат мына. Эң жакшы үй бул саман үй деп айтылат. Ооба. Ал эми мунун экологиялык жагы кандай болот? Мунун экологиялык жагы аба өткөрөт. Биринчиден, экинчи жактан жаман жыт бөлүп чыгарбайт. Ошол жагы бар да. Экологиялыктан биз Санпинден корутунду алганбыз. Атайын текшерип көрүшүп, испытание өткөрүп бизге берген буларды. Кээ бир үйлөр бар, жайында ысык болуп кетет, кышында суук болуп кетет. Бул кандай? Бул жайындасы салкын, кышындасы жылуу. Бир температураны кармап тура берет да бул. Үйдү жылытып койсоңуз, анан отопление өчүрүп койсоңуз, бир суткага чейин кармап тура берет. Өздүк өндүрүшкө жол салган, жоктон барды жараткан жарандардын эмгегин элге көрсөтөбүз. Биздин бренд өлкөнү өргө сүйрөгөндөрдүн ишин алга сүрөйт. Пенополистрол плиталары бул жеңил, анан жумшак болгондуктан өзүңүз каалаган жериңизден кесип, каалагандай өлчөмдө, каалагандай формадагы үйлөрдү жасап салып алсаңыз болот. Мына бул ушул эле материалдан жасалган глэмпинг. Муну ушул жайлоолорго алып барып коюп, өзүңүздүн керектөөгүңүзгө иштетсеңиз болот. Экологиялык жактан эч бир зыяны жок. Бул канчалык бекем байке? Өтө мындай назик көрүнүп атат го Жок, бул глэмпингдин бекемдиги бир сыйра бетон чачкандан кийин ичинен сыртынан. Экинчи сыйрасында адамдар үстүнөн басып жүрүп эле шап коет. Ушундай бекем кармайт, сетка торчо менен бетон экөө бириккенде аябай мынау кадимки эле баягы биздин үйлөр бар го, кирпичный үйлөр. Ошондой болуп бычык болуп калат. Өзүңүз жасап көрдүңүзбү? Жасап көрдүм. Көлгө боз үй курдук. Биринчи сыйра чыггандан кийин экинчи сыйрасында адам балдарым үстүнөн эле чыгып басып туруп шаап койду. Экинчи. Буга кардар чыгып атабы? Кардар көп, мындай азыр жайлоолорго, эс алуучу жайларга бүт ушундай тапшырык берип атат бизгечи. Ушундай глэмпингтерди, боз үйлөрдү жылуу, кышындасы жылуу, кышындагы сезон алса болот да алар менен ичине печка коюп коюп эле болду, ошо менен жылуу болуп тура берет. Эми ар бир адам канча сомго турат деп акчасын эсептейт да, ушул чакан глэмпинг канча сомго курса болот? Ушул глэмпингди куруп берип, тургузуп беришибиз 230 миң, 250 миң болот. Эми размерине карайт да. Канчалык чоң болсо кымбатыраак. А могу турган ушул биздики ичи 6 метр. Ушунубуз 230-250 миңге турат. Пенополистрол плиталарынан чоң имараттарды эмес, боз үйдү дагы жасаса болот экен. Бул материал жумшак, ошондой эле бекем болуу менен катар эле ийилчек дагы келет окшойт. Жакшынакай эле боз үйдүн формасы чыгыптыр. Бул боз үй биздин бай эскизни вариант деп коет. Биринчи тажрыйбабыз болчу. Ийип көргөнбүз жабдуулардан. Андан кийин муну бул боз үйдү үйрөнгөндөн кийин Ысык көлгө 6 канаттуу 6 боз үй курдук. Ысык көлдө азыр иштеп атышат. Андан чүйгө да 1-2 заказ түштү. Боз үйдөн азыркы күндө кийинки жылга бир шаарча курам деп атат боз үйдөнчү. Ушундай деп тапшырык келди бизге. Алар кийинки жаздан башталат. Азыр основаниясын полдорун даярдап бүтүрүп атат. Андан кийин уже биз бул жактан даярдап алып барып бир 4 күндө коюп беребиз бир боз үйдү. Эми азыр сиздердин өндүрүштө пенополистрол плиталары кандай чыга турганын көрдүк. Анын эки капталына темир торлор кандай чаптала тургандыгын көрдүк. Эми мен үчүн көрүүчүлөр дагы эң кызыгы дуал кантип көтөрүлөт? Ошол процессти көрсөтүп берсеңиз. Макул. Пенополистрол плиталары мындай дуал болуп тургузулгандан кийин анын сыртына
2 кабаттан бетон чачылат. Ошол менен бул темир менен бул материал бири-бирине биригип аябай бекем болуп кармап калат экен. Азыр бетон чачып көрөлү. Пенополистирол плитасына бетон чаптаганды көрдүм. Бирок дагы эле көзүмө ишене албай турам да, мындай назиктей көрүнүп атат. Бир чапса эле кулап калчудай сезилип атат. Жок, кандай эмес. Бул бетон плитанын сыртына зымторчулар турбайбы? Зымторчу менен бетон бириккенде аябай катуу иштейт да. Ошон үчүн 2-3 кабат үйлөрдү курганга болот. Муну менен колонна регили жок эле өзү менен куруп койсо болот. 2-3 кулап калбайт. Жер түрөгө туруктуу аябай. Өзүңүз куруп көрдүңүзбү? Өзүм куруп көрдүм, аз көргөзөм мен силерге курган жеримди. Пенополистирол плиталарынан там салуу канчалык бекем жана ишенимдүү экенин Кыргыз бетон курулуш компаниясы алгач өзлөрү тест кылып көрүшкөн. Мына менин артымдагы бул имарат дал ушул пенополистирол плитасынан жасалган. Азыр мен дагы кубалданы колума алам да бул имарат канчалык бекем экендигин чапкылап текшерип көрөм. Продукцияңызга ишенесизби? Ишенем. Болгон күчү менен чапкаласам көчүп түшүп калбайбы? 1-2. Мына сырткы бетондору гана көчүп түштү, бирок ички торчо системаларына эч нерсе болгон жок. Бул пенополистиролдон курулган 2 кабат имарат. Мына биринчи кабат менен экинчи кабатты бөлүп турган перекрытие дагы ушундан болгон өзүбүздөн. Мына могу көрүп турасың. Кадимки эле баягы 9 этаж үйдүн перекрытиясындай куюлат. Апалапка колдонбойт буга. Плитаны коюп туруп эле үстүнө бетон коюп коет. Эки жанагы сетканын ичинин ортосуна чычкан кирип жеп койбойбу? Жок, бул жерден сыртынан аябай катуу бетон, ал марка 300, 250, андан чычкан кире албайт. Жан келгенде өзү сынап көрөлү деп көргөзмөлөр курганбыз. Көргөзмөлөр өзүбүзгө офис кылып табыз муну. Жайында салкын, кышында жылуу, жер түрөгө туруктуу, баардык жагынан ыңгайлуу. Элдерге аябай арзан да түшөт, курулуштары тез да бүтөт. Ушул 2 кабат имаратты 1 ай 10 күндө бүттүк.